таң жұтып, бош талада барам чуркап. Алдыда турган сыды ажал курчап, артымда элим жерим ата менен. Кан төктүк коргоп сени, Афганистан, Афганистан, Афганистан. Коргойм сени каз душмандан. Мурдагы Советтер биримдигинин Ооганстандан өз аскерин чыгарганына быйыл 15 февралда 31 жыл толот. Кыргызстандан Ооган согушуна 7000ден ашуун аскер жөнөтүлүп, алардын 300гө жакыны курман болуп, 1,5 миңдейи ар кандай жараат алышса, 600гө жакыны майып болуп кайтышкан. Бул кандуу окуяга Нарын облусунан 260тай жоокер катышса, алардын ичинен 13 жоокер баатырларча курман болгон. Ал эми бүгүнкү күндө облус боюнча 160 ардагер бар. 1984-жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, ошол жерден чек ара кызматына чакырылгам. Ал убакта погранвойска при КГБ СССР деп КГБнын астында погранвойска болчу. Ошол войскага чакырылып, Казакстандын Чунжа деген биздин Нарын сыяктуу кичинекей чек ара айылы бар, шаар. Ошол шаарга түшүп, 6 ай даярдап, Советтер Союзунун эң артыкчылыктарынын бири ошол жаңы солдатты, жаңы солдатты үйрөтүү маселеси өтө биринчи орунда коюлган. Бардык оружие бойгой болчу. Ар бирибизде автоматтар акыркы үлгүдөгү жана 5.45 деген ок менен центр смещения тяжести деп жаңы чыккан АКМдар болчу. Автомат Калашников модернизированный деп койчубуз. Ошолор бар болчу вооруженияда. Ар бирибизде андан тышкары Ми-24-төрдө вертолет полностью оборудованный болчу. Турс деп коет, противотанк ракетный снаряд деп коет. Ошондон 32ден 64 турат, огу менен. Жаратты оңдо кайра жакшы таңчы. Биринчи көрүнүш мындай болот экен да, Афган эли аябай начар жашайт экен. Биздикиндей зыңгыраган үйлөр жок. Илгеркидей эле кичинекей майда топодон салынган тамдар экен. Элдерин кийингени дагы начар экен. Анан биз болсок специальный военный задание алып, ошолорду аткарып аттык. Температура болсо самолеттун ичинде 70 градуска чейин кетчү. Анткени жанагы присосочный неметип койсоң, ошондой температура ошондой болот да. Балдарыбызды жоготкондо аябай киши капа болот экен. Уйлап жөн болосуң да, айла жок, анан Куран окуйбуз. Монтип калып калган балдарыбызга. Түбү түшсүн Оганыстан, Оганыстан, Оганыстан. Бир жолу ошо ишке ашымга түшүрүп, эме алганда 3 күн суусуз, тамаксыз калып калганбыз. Эми ошол кездеги бул войнада дагы ошибка болгон. Артиллерия жетпеген эмелерге, сыясын эметпеген жерге таштап коюшкан да. Эми ошибка. Ошондо 3 күн жатып калып, ошол кезде ишенсеңиз, адам тили узун болот экен. 1 суткадан кийин суусу жок, тил чоңое баштайт экен, кытырайт экен, кургап калат. Ана тил чыгып калат экен да. Ошондо ушунчалык узун болот экен адамдын тили. Сүйлөй албайсың. Ана 3 суткадан кийин бизге вертолет келип суу тыштап, ошондо бизде ынтымак бар экен, баарыбыз мындай жанталашып неме кылбай, ошол жерде бирден фляжка куюп берип, сразу ичпегиле, бозуна чайкап түкүргүлө, тилдерин киргизип, ушундай көп эмелерде өткөнбүз. Ошол жактан ошентип анан душмандардын полигонуна таштап коюп, ошондо биз барган немеден 50 бала каза болуп калган. Жаңы Оранге ошону барып түштүк. Барып эле ошо генералды куткаруу үчүн барып түшүп калдык. Ошондо баягы биринчи корку сезими ошондо менде болду да. Анан барып эле ошол генералды куткарганга киргенде эле ушундай бир жери бар экен, секирип түшүп чыга калсам эле ошо астымда бир өлүк жаткан экен. Ошондо душмандарды атып өлтүрүп кеткен экен. Ошондо баягы өлүктү көргөндө ушундай бакырып жүрөгүм түшүп калды да. Ошондо 18 жашта болобуз да ошол кезде. Ошондо эметип эле ошондо жүрөгүм түшүп, балдар аябай эме болуп калды.
алып кетти, мен ошону сүйрөп эле. Бир ай операцияда болдум. Анан ошол жерден бизди кайра полкка, мен Кундузда болдум да, Кумбуз провинциясына. Ошол жака приказ келди, болгон эмилдерди кетиргиле деп. Анан ошондон бизди вертолет менен кайра Кундузга алып кетишти. Ошондо чыкканда баягы аман эсен деп Союзга түшкөндөн кийин, вертолеттен түшкөндөн уф деп баягы өзүбүз заман ушу тирүү чыктык дегенсип сүйүнүп чыктык да. Kan töktük korgop seni Afganistan, Afganistan, Afganistan Korgoyun seni az düşmandan Азема Жекишева, Бакыт Самсахунов, Нарын шары, жаңылыктар.